Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Бишкек шаардык номер 4 клиникалык ооруканасында дарыланып жаткан кыргыз-тажик чек арасындагы чырдын натыйжасында жабыркагандардан кабар алды. Бишкек травматология жана ортопедия элем изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков жабыркагандардын абалы жана аларга көрсөтүлүп жаткан медициналык жардам туурасында айтып берди. Чек ара чырынан жабыр тарткандардын баарына керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп, алар күнү-түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө толук дары-дармектер менен камсыздалган. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков жабыркагандардын баарына тезирээк сакайып кетүүсүн каалап, дарыгерлерге ыкчам чараларды көргөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдирди. Тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан баардык керектүү жардам берилерин баса белгиледи. Бизге кече күнү Баткен облусунан 10 жаракат алган биздин жарандарды алып келди. Анын 5-өө аскер кызматкери, 5-өө биздин жарандар. 3-өө бүгүнкү күнү реанимация бөлүмүндө жатат, калган 7-өө бөлүмдөрдө жатышат. Бардыгында ошол ок менен жаракат алышкан. Көбүндө ошол октор денесинде калып калган. Биз буларды пландык түрдө эртеңден баштап операция жасап, жанагы окторду мойнунан, денесинен, омурткасынан, жан башынан, колунан алабыз да. Бир жаракатыбыздын аскер кызматкери колуна ок тийип, сөөктөрүн бардыгын талкалап кеткен экен. Ошол сөөктөрдү дагы биз чогултуп, ордуна коебуз. Бүгүнкү күндө дары-дармектердин баары жетиштүү. Министерство тарабынан бизден жардам берилип атат. Эч кандай мындай бир кыйынчылыктар жок. Бардыгына биз жардам беребиз. Кыргыз-тажик чек арасындагы окуядан улам жарат алып, Лейлектеги аймактык ооруканада жаткан 3 жарандын биринин абалы өтө оор. Ал комада жатат. Ал эми 2 жарандын абалы туруктуу оор. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирген. Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу. Бул туурасында бүгүн мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Чек ара тилкесинде жалпысынан 5 өткөрүү жайы иштейт. Анын ичинен 4-өө күнүмдүк тартипте иштеп жатат. Ал эми Колунду унаа жол көзөмөл өткөрүү жайында кечээ тажик тарап Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандарын өткөрүүнү убактылуу токтоткон. 3-өлкөнүн жарандары болсо бул өткөрүү жайынан эч кандай чектөөсүз өтө алышат. Учурда чек арачылар күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Кыргызстандын жана Тажикстандын чек арачыларынын сүйлөшүүлөрү уланууда. Бүгүн жогорку кеңеште премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кыргыз-тажик чек арасындагы абал боюнча маалымат берет. Пленардык жыйындын жүрүшүндө төрага Дастанбек Жумабеков өкмөт башчыны тийиштүү орган жетекчилери менен чогуу жогорку кеңешке чакырып, маалымат угуу сунушун киргизди. Эл өкүлдөрү сунушту колдоп берип, саат 2-де Мухаммедкалый Абылгазиев чек арадагы акыркы абал боюнча маалымат берет. Кара Суу районунун Башбалак айылында 150 гектардагы куураган чөп өрттөндү. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Өзгөн районунун Кашкатерек айылында 15 гектар жердеги куураган чөп күйүп кеткен. Кара Суу районунун Мада айылында жыгач устунду шифер жабылган сарайдын 32 чарчы метр чатыры жана 100 даана пресс чөп өрттөнгөн. Ал эми Алай районунун Гүлчө айылындагы короодо жыйылган 7 тонна чөп күйгөн. Учурда бул кырсыктын себептери такталууда. Бишкек шаардык мэриясы 2020-жылы шаарда кандай парктар ачыларын билдирди. Бул туурасында мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Бишкек шаарынын түндүк жана түштүк бөлүгүндө 2 парк курулат. Азыркы учурда куруу иштерине тендер жарыяланган. Байтек Баатыр жана Токомбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгаша турган шаардын түштүк бөлүгүндөгү парктын аянты 10 гектар болот. Ал жерде 1916-жылдагы үркүн окуясы тууралуу эстеликтер тургузулат. Түндүк бөлүгүндөгү парк Манас жана Боталиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашат. Бул сейилбакта адамдар активдүү эс ала алышат. 7,5 гектар аянтка скейт парк, кичи футбол талаасы, волейбол жана баскетбол аянттары орун алат. Маевка айылынын Жаш гвардия көчөсүндөгү номер 104-үйдүн жанында айдоочу унаасы менен жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган башкы башкармалыктын басма сөз кызматы билдиргендей, кырсыктан 1947-жылы туулган жаран жеринде каза болгон. Чүй облустук милициясы кырсыктын күбөлөрүн издеп жатат.